Амансыздар бардыктуу телекөрүүчүлөр, кутмандык ушуга кечиңиздер менен. Сиздер 7 каналдагы чай үстүндө сырдашуу программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биздин студиябызга кадырлуу элдик таланттар келген. Андыктан жарым саат бою биздин таланттар менен бирге болуңуздар. Өмүрдүн тизмесине кирбей калган, өтүүдө бош күндөрүн бирдей жалган, акындар күнөөсү жок ыйык жандар арасында барбы, билбейм жалган деп, акындарыбыз мыкты калемине таандыгырлар жаратса, ал эми обончуларыбыз огологон обондорун жаратып, жалпы жумурай журтка тартылап келет. Ал эми мына ошол элдик таланттар акындардын сөзүнө жазылган обончулардын обондурларын ырдап, учурунда жалпы элдин жүрөгүнөн түнөк таап, мыкты чыгармаларды аткарып келет. Бүгүн мына ошондой таланттар биздин студиябыздын төрүнө келип орун алган маалы. Бүгүн студияда чай үстүндө сырдашуу программасында кайсыл коноктор келди, кандай чыгармаларды тартуулайт десеңиздер, элдик таланттар, жаш жигиттер, буйруза келечекте бир эстраданы, кыргыз маданиятын көтөрө турган жигиттерибиз келип отурат. Бул жигиттер атайын топ түзүп, 4 жүрөк деп 4 жигит бүгүн студиябыздын кадырлуу меймандары. Ассаламу алейкум жигиттер. Кош келгиле. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Мына ушул жигиттер бүгүн сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрөт. Андыктан баарыңыздарды экранга жакыныраак чакыралы. Бүгүн атайын мына ушундай аспаптар менен өзгөчө биздин 7 каналдын студиясын шаңга өлөйүн деп келип отурасыздар. Дегенде мына ушул группа менен таанышалы. Жигиттер кайда окуйт болду экен деп биздин көрүүчүлөргө да кызык, Ошондуктан кайда жакта окуйсуңар, эмне үчүн группа түздүңөр, эмне үчүн төртөөңөр, четөөңөр болсо болбойбу, же экөөңөр болсо болбойбу? Сизден баштайлы келиңиз. Төрт жүрөк дейсиздер. С башынан эле айта кетсек, биз 3 жылдан бери Мурат Ала Күреңкеев атындагы окуу жайда окуйбуз. Төртөөбүздүн ар кандай 4 талантыбыз бар да. Анан биз августтун баштары бөлүнүп кетебиз. Кандайдыр бир учур болуп, бир себептер болуп, эки жакка бөлүнүп кетебиз. Бул экөөс эки жакка кетебиз, бул экөө башка жакка. Башкача болуп кетебиз. Андан кийин үйдө жатабыз. Үйдө жатам мен. Ойлонуп жатып анан кандай ой келди, бирок билбейм. 4 жүрөк деп аталып калдык да. 4 жүрөк деген ошентип чыкты, аккаунт жазылды. Ошентип азыр иштеп атабыз, той үстүндө. Эл кызматындабыз. Азаматсыңар жигиттер. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Эми бул убакка чейин силерди Instagram, Facebook'тан көрүп жүрөбүз. Жакшылык тойлордо, ушундай бир иш-чараларда өзүңөрдүн аспаптарды алып алып барып, элдин бир көңүлүн көтөрүп, маанайын көтөрүп жүрөсүңөр. Анан бир жакшы сөз бар го, темирди ысыгында чап дейт. Азыр мүмкүн биздин көрүүчүлөргө да кызык, 4 жүрөк кандай чыгармаларды аткарат болду экен деп. Дегенде бир чыгарма менен, жакшы бир ыр менен баштайлык. Анан кийин биз маектешебиз, Кайсыл чыгарманы аткарып бересиздер? Рахмат, келиңиздер. Анда Айтылуу Жолдошбек Мамажанов атабыздын сүрөтүңө деген бир жамандуу чыгармасы бар. Ошол чыгарманы аткарып берели, уруксат болсо. Айбалы кеттик анда эмесе.
Саламат чабалар болсун. Жолдошбек Мамажановдун сүрөтүңө деген чыгармасын биздин жигиттер сону мыкты аткарып берди. Абдан сонун. Кийинки мына ушул мен билгенден эле 1 жыл болду. Мына ушул аспап кошулуп баштады. Бул негедир азыркы күндөрдө ошо популярный болуп, муну кошкондо бир өзгөчө бир үн тартып болобу. Негизи бул аспаптын аты эмне? Муну сен канча жашыңдан же ушул окуяга келгенден баштап үйрөндүңбү? Бул аспаптын аты дарбука, бул уйгур түрктөрдүн түрк жактан чыккан инструмент. Мындайча айтканда восточный ритм берет. Элдин денесин чайкап турат кадимкидей. Мен негизи шаарга чейин инструмент билчү эмесмин. Келгениме 3-4 жыл болуп калды шаарга. Ошо келгенден баштап эле негизи өзүм вокалист болчумун, вокалга тапшырам деп. Анан тилекке каршы ар жак бер жак болуп ударныйга отуруп калдым. Ошентип анан ударныйга катышкан бүт инструменттерди үйрөнүп баштадым акырындан. Азыр установкада любой ударный инструмент ойной алам буюрса. Жакшы. Ошондо бул аспапты үйрөнгөнүңө канча жыл болду? 1,5 жыл болду. 1 жыл болду. Эми эң башкысы адамда өзүндө бир ушул аспапты үйрөнүш үчүн кызыгуу болуш керек биринчиден, анан эмне болуш керек дагы? Талант болуш керекпи? Немени ритмди чувствовать эткен киши мисалы ударный инструменттерди үйрөнүп кете алат да. Мисалы азыр жанымда отургандар мисалы булар мисалы өзү бул аккордеонист, бул гитарист, наркоз шылдырак, ал өзү негизи народник бала. Мисалы аларга берсем азыр ойной албайт да. Мындай ритмди чувствовать эткен киши мындай Ойноп кетет. ударныйга ойноп кетет экен. Жакшы. Мындан башка дагы аспаптар билесизби? Аккордеон, гитара, Любой комуста, Азамат жигиттер мынакей баягы мына ушундай аспаптарды чертип анан мен билгенден ушул аспаптар кийинки күндөрү көбүрөөк ойнолуп баштады да. Буга чейин жок деле болчу бул аспап, бул аспапты ким биринчи Кыргызстанга ойноп чыкты? Силер билгенден. Бул аспапты ким биринчи ойноп? Биз негизи Кимден көрдүң сен ушул аспап? Билгендерден негизи Урал Чокоевдун жана ошо Урал Чокоев байкебиз YouTube'га, Instagram'га видеолорун салып калчу. Ал жерде ошо гитара, аккордеон кылып, анан ушу дарбуканы кошуп, бир өзбек Хамид деген байкебиз бар. Ошо Хамид байкебиз биринчи жолу киргизди го дейм Кыргызстанга ошо. Ошодон көрүп, кызыгуу пайда болду. Анан үйрөнүп, бул элге неме мындай эффект берет экен деп ошондон коштук. Восточный деп калдың. Азыркы убакта эми ушул ырчы, жарчы бардыгыңар эле Кудайдын кулагы сүйсүн күн сайын тойдо, кызматта жүрөсүңөр да. Анан төртөңөрдү эл кандай алат экен дагы? Анан ушуга өзгөчө көңүл буруп, баягы тойго барганда сурап, кармалап көргөндөр болобу? Кызыгып. Кээде көп эле киши негизи ушу дарбукага көзүн салат. Анткени булар көрүнүктүү инструменттер, булар Кыргызстанга жаңы кирди да бул. Ошон үчүн элдер келип чапкылап, кээ бирөө катуу чаап, кээ бирөө мындай катуу чаап шилтеп анан кээде жаман көрүп кетесиң, бирок Өзүңдүн баягы аспапты аяп, туура. Аккордеонисттер аккордеонун аяйт, гитаристтер гитарасын аяйт, Санжарга окшогон жигиттер. Эми Санжар өзгөчө талант да, Санжарды билебиз. Кичинекейинен ошо музыкада, комуста да ойнойсуң, Негизи канча жашыңдан ушул тармакка кызыктың? Мектепте жүргөндө, жага чейинби? Мен өзүм мектеп кезинен бери эле музыкага аябай кызыкчумун. 4-класстан баштап эмеге комузга бара баштадым. Комуздан жакшы буюрса 6 жыл комузда кол ойноп жүрдүм. Конкурстарга да катышып жүрдүң? Конкурстарга да катышып жүрдүм. Азыр ошо 4 жүрөк командасында буюрса жылдыракта ырайбыз. Мына ушул эле музыкаларды аккордеондо эгерде атың ким? Арсен. Арсен жок болуп калса, силер деле ойноп кете аласыңарбы? Жок. Ойнобойбуз. Сөзсүз түрдө 4 жүрөктүн бирөө жок болсо, тойго чыкпай алат экенсиңер да? Негизи ооба ошондой. Негизи Кыргызстандын бардык 7 дубаны тең өнөргө бай, талантка бай эл келет да. Анан биздин жигиттер дагы ардактуу телекөрүүчүлөр Кыргызстандын ар бир областынан чогулуп, анан ушул Мураталы Көненкеев атындагы музыкалык окуяга тапшырып, ошол жактан таанышып, дос болуп, учурда бир атайын группа ачып, кызматтап, эл менен кызматташып жаткан учуруңар экен да. Анан аккордеондон башка кайсы инструментти билесиң? Сен өзүң кайсы жактын кулунусуң? Өзүм тааныштыра кетсем, мен өзүм Таластын кулуну болом. Талас облусунун кулунубуз. Өзүм кичинекей кезден бери эле музыкага кызыгып, ошо башында гитара менен баштаганбыз, гитара үйрөнүп. Анан кийин Ямаха үйрөнүп көрдүм.
азыркы учурда фортепиано чертем. Ошо окуу жайга тапшыргандан бери музыкага көп аралашып, музыка тармагында көптөн бери жүрүп, ошол музыка тармагында жүрө берсең өзү үйрөнө берет экенсиң. Слух өсөт экен аябай. Аккордеонду деле көп чертпечимин, ошо азыркы учурда 3 жылдан бери Мураталы Күреңкеев атындагы окуу жайдын студентимин. 3 жылдан бери окуп келебиз. Ошол убакыттан бери аябай слух өсүп, комуз үйрөндүм. Окуу жайдан. Фортепиано үйрөндүм. Аккордеонго көбүрөөк басым жасап, аккордеонду жакшыраак черткенге аракет кылып, азыркы учурда аракеттебиз, буюрса. Жакшы. Азамат жигиттер, анан бул инструменттер, аспаптар өзүңөрдүкү же бул окуу жайдын аспаптарыбы? Өзүбүздүкү азыр. Өзүңөр сатып алдыңар атайын, Ооба. Жакшы, эми силер баягы элге кызмат кылгандан кийин күнбү, түнбү, кайсыл жерде бир заказ болуп калса, жакшы иш-чара болуп калса, чакырган жерге барыш керек. Азыр аккордеону жок, гитарасы жок, шылдырагы жок, алдагы аспапты дарбука дедиң, бир чыгармага мындай окшош турса, үнү окшошобу? Мисалы, кайсыл чыгарманы тандайлы азыр? Бир чыгарманы жазым келчини тандайлы, макул келиң. Ошолго бир чертип көрчү көрөлү. Буларды кошпой чертсек болобу, үнү окшошобу? Гитара кошуп туруп. Жок, гитараны кошпой. Мындай эле. Ритм. Бул ритм эле кармап берет да, бирок үнү окшошпойт, Буякта нота жок да. Бир көрөлүчү. Айбали. Мен азыр эми менде музыкалык билим жок, бирок мен азыр мындай сен чертип атсаң, мындай түшүнгөн жокмун да. Силер түшүндүңөр да? Кайсы жерине келди, жазым келчинин кайсы чыгармасына келди. Топтун жетекчиси сиз окшойсуз. Азамат жигиттер. Башында айтып атпайсыңбы, мына ушинтип ой келди, жигиттерди курадык деп. Негизи эле ошол Мураталы Күреңкеев атындагы окуу жайда эми ал жакта таланттар көп. Силердин өзүңөрдүн группалаштарыңар, анан буларды тандап алган себеби кандай болуп калды? Тандап алган Же ага чейин дос белеңер? Биз ошол 3 жылдан бери таанышпыз негизи. Анан бирок төртөөбүз ар кайсы командада иштедик. Ар кайсыл жакта бир 3-4төн команда алмаштырып отуруп, анан ошондон улам бир келди окшойт да. Чогулуп ошондон улам Кудай кошуп койду. Ошол сыяктуу болду да бизде. Баягы жылдызы келишип деп коет го. Жылдызыңар келишип, Эми силер өзүңөр баягы бири-бириңерди көрбөзөңүздөр, бириңер Таластан болсоңуздар, бириңер дагы кай жактан? Чүйдөн, да бирөө Нарындан болсоңуздар. Анан бири-бириңерди көрбөзөңүздөр, Анан чындыгында ар бир нерсеге жылдызы келишкенден кийин ошол эле ырчылар деле, ошол эле топтор деле окуу жайдан таанышып, окуу жайда жүрүшүп, чогуу иштешип, чогуу окушуп, анан ошол жактан бир топторду ачып, азыр убакта кыргыздын маданиятын көтөрүп бир мыкты өздөрүнүн чыгармаларын аткарып жүрүшөт. Азамат жигиттер бар болуңуздар. Анан эми дагы бир чыгарма аткарып берели, кайсыл чыгарманы келгиле. Жалпы биздин көрүүчүлөр дагы кызыгып аткан болуш керек. Бүгүн жигиттер бир өзгөчө аспаптар менен келиптир да. Пианистанда Бекбурбиев агабыздын коштоосундагы өзүң бил деген чыгарма аткарып берели. Тескей деп келиңиз. Айбали кетти.
Калчалар болсын, ынтымактуу жамааттын ырыскызы түгөнбөйт деген бир жакшы сөз бар. Мына ушундай ынтымактуу жамаат, ынтымактуу топ бүгүн биздин студияны шаңга бөлөп жаткан учуру абдан сонун. Анан негизи жигиттер мына ошондойго үндөрдү бөлүп ырдоо, биринчи үн, экинчи үн, голосторду бөлүп ырдоочу. Буйруза барбы алдыда? Азыр карасам бирлүү менен ырдап атат окшойсуздар, Буйруза, сен экинчи голосто алыңыз, сиз үчүнчү голосто алыңыз деген пландар барбы? Ал жак өзү вокал боюнча сабак алсаңыз керек. Ошо. Буйруза кийинки бир эфирлерге келгенде биздин жигиттер ошондой үндөргө бөлүп ырдап калат деген ойдобуз. Анан жалпы силерде репертуарда канча чыгарма бар? Эми мен билгенден музыканттар, ушул аккордеонисттер бардыгы тойлордо жакшылыкта жүрөт да. Анан барганда силерден сырткары ошол жерде коноктор, тигилер ырдайм, бул ырдайм деп суранып калат да. Өзгөчө бир улуу муундагы аксакалдар бардык музыкага ойноп кете бересиздерби? Ооба. Канчалар бар репертуарда? Тойго барганда ушуларды ырдайбыз деп тизмектеп койгон. Негизи санап деле кызыктап турабыз, көп эле негизи. Анан өзүбүз той үстүндө жүргөндөн кийин элдер суранган ырларды сөзүн билбесек дагы мынтип коштоп кеткенге аракет кылып коштоп беребиз колдон келишинче. Силер ошо тойго барганда көбүнесе эски муундагы ошол эле Асанкалы, Ырыспайдын, Жумабүдүн Шералиевдин ырлары бар жакшы. Ошол ырларды суранабы же азыркы жаштардын ырларын суранабы көбүнчө? Көбүнчө эски муундагылар. Эски ырлар, себеп дегенде азыр бардык эле ошол улуу муундагы жаштар деле эски ырларды кайра жаңылап, шөкөттөп, жаңы үн кошуп, жаңы баягы фонограмма эмне деп коет? Аранжировка жасатып, жаңылап ырдап келет да. Анан силерде попури музыкалар барбы жокпу? Улап кетип баягы тойлор, баягы кудалар кызып калганда бирдегени кошуп кетмейлер. Ошол чыгармадан бирди көрбөйлү, келиңиздер. Келиңиздер анда. Буристи аткарып берели. Ağlar kaptan
Азамат жигиттер, бар болула, өнөрүңөр өркүндөп, талантыңар ташкындай берсин. Мүмкүн биздин жалпы көрүүчүлөр дагы бийлеп алган болуш керек, а? Экилердин аркы жагында мен дагы кошо бийлегим келип кетти, ырдагым келип кетти. Негизинечи бузуп коембу деп бир корктум. Азамат жигиттер, абдан сонун, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн атайын ошол жаш таланттар, элдик таланттар, буюрса бир кыргыздын келечегинде маданиятты көтөрө турган, маданият өнүкпөсө мамлекет өнүкпөйт дейт. Ошо маданиятты өнүктүрө турган биздин жигиттер 4 жүрөк группасы келди. Азамат жигиттер группанын аты да бизде өзгөчө экен. Эми ушул ынтымагыңар менен, ушул биримдигиңер менен, ушул талант өнөрүңөр менен жалпы кыргыз элине өзүңөрдүн кызматыңарды кылып, мыкты ырларды, мыкты чыгармаларды, жакшылыктарда кызмат кыла бергиле. Анан эми жетекчи катары өзүңүзгө сөз берейин. Жыйынтыктайлы, убакыт деген учкан куш экен, бизге бөлүнгөндө убакыт бүтүп калыптыр, Келиңиз. негизи баягы жетекчи деп атпайсызбы? Негизи жетекчи эле эмес да, баарыбыздын ордубуз. Бирок эми бардыгына сиз жооп бересиз. Мындай заказдарды алып эл менен сүйлөшөм. Мындай баарыбыз бир элебиз. Ошол биз чогулганыбызга мен да абдан өзүм кубанычтамын. Көптөгөн максаттар бар алдыда. Ушу жигиттер менен жакшы жаңылыктар менен бөлүшөбүз да. Азамат, жигиттер, Азамат, эми бүгүндөн баштап атыңыз ким? Арленди жетекчи кылып коелук эми. Ушул жооптуу. Эми негизи бирөө башкарып туруш керек, а? Бул жака барабыз, саат мынчада тигил эфирге барабыз, бул радиого барабыз да. Эми буюрса мына биздин эфирден кийин дагы сиздерди чакыруулар көп болот болуш керек, а? Ошондой өнөрүңүздөрдү тартуулап, талантты тартуулап, эч качан тартынбай, эл алдына алып чыгып бар болуңуздар. Анан колдон келсе бир кыргыздын өрүк комузу деп коет, а? Комуз кошуп койсок андан сонун болот, а? Себеп дегенде кыргыздын биз мактанган ошол улуттук аспабыбыз болгону, өрүк комузубузду да кошуп кийинки эфирдерде келиңиздер. Ар дайым 7 каналда эшик ачык. Жаңы чыгармалар, жаңы ырлар, жаңы репертуарлар болсо бизге келип, ошол чай үстүндө сырдашып, жалпыңыздар ошол чыгармаларды аткарып келгенсиз. Орозо кармадыкпы бардык жигиттер? Орозоңуздар кабыл болсун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарды 12 айдын султаны болгон ыйык Рамазан айында кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Жараткан Алладан эмне тилек кылсак, ошол тилек максаттарга жетели. Силерге да ошол тилектерди, максаттарды каалайбыз. Бүгүн чай үстүндө 4 жүрөк жигиттердин тобу болду. Сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп бар болуңуздар.